Assalamu alaikum warahmatullahi жана YouTube көрүүчүлөрү. Бүгүн моундай однофазный дробилка жасадык. Иштетип испытанияны чыгарып атабыз. Ар бир дробилканы туугандар биз испытанияны чыгарып, өзүбүз кандырып, баягы эметсе, анда уже элге сунуштайбыз. Бул через ремень. Өкмөттүн дробилкасы, бирок бул мини да. Бияқта загрузкасы салып койдум, азыр көрсөтүп берем туура бергени. Моторлор бүт эле биздики медный, оригиналдарды коебуз. Бул эме 3 киловатт мотор. Андан мындан башка эмелерим да бар. Дробилкалар могу арзаныраак дробилка бул через ремень, бул дагы универсал дробилка, бул через ремень. Баасы болсо булунку 35 000. Мондай дробилка бар. Силер көрүп жүргөндөй обычный. Мотору прямой, элдин баары уже тажады болуш керек. Мындан бул азыр могу турган сценарезка, бул 20 000 сом. Мындан универсалдар бар, ушундай прямойлор. Алар 23 000ден башталат. 23 000, 35 000ге чейин. Мотордун эмесине чейин, киловаттына жараша да. Биякта мотор турган, булардын бүт эле 3 киловатт, 3 киловатт, биякта 4 киловаттар кымбатыраак болот. А берки эмелери көбү жазып койчубайбы? Мына, например, могу азыр 3 киловаттык мотор оригинал да. Бирок жазуусу бу жерде 9,5 киловатт деп жазылып турат. Кытайлардын жаза берет экен. Бүт эле Кытайдын моторлору болот. Бирок Кытайдын оригинал моторлору да буларчы. 9,5 киловатт могу азыр жазылып турганычы. 3000 оборот. Бирок 2800 оборот 3 киловатт да. Меники өзүмдүкү счетчик 5 киловатт. Ошон үчүн бул 9,5 болсо мен счетчигим көтөрмөй эмес да. А биякта электрикке көрсөм ашып кетсе 3 киловатт дейт да. Ана 4 киловаттар бар, таза. Алар кичине кымбатыраак баалары. Азыр ушуну иштетип көрсөтүп берем туугандар. Назар салып туруңуз. Мына иштеттим туугандар. Үнү катуу да чыкпайт. Чаңдабайт деле. Мына көрдүңөрбү? Мüşөккө толуп атат, үстүнөн кичине чаң чыгат. Мына. Азыр иштеп атат да туугандар, мына. Жемди любой фракта чыгарат. Сеткалары бар. Любой фракта чыгарат. Янан жем кетип атат. Янан жем соруп атат. Мерден көрүнүп турат. Мотордун иштеп атканы көрүнүп атат. 12 вольт менен иштеп атат. Чаңдаса тияк кичине чаңдайт үстү. Мына мо чаң чыгарат. Бирок андай тукандар, мына бул мына мüşөгүн чечтим. Мен будай салгам, арпа жок болчу, мына будай. Өтө бул мап майда да. Бул любой фракция чыгарат туугандар, сеткалары бар. Бул азыр сеткасы турган тройка турат. Ана 4,5 сеткасы бар, ал кичине мындан кезегирээк кылат да. Могу майда дегендерге майда, кезегирээк дегендерге кезегирээк. Ана бул только жем турайт туугандар. Арпа, будай, жүгөрү сотосу менен салып албайсыңар. Только жемдики эле да булчу туугандар. Баасын канча десеңер, баасы мунуку 50 000 сом туугандар. Ушундай бочка-сочкасы менен жасап беребиз, установкасын кылып беребиз. Установкасын өзүңөр да кылып алсаңар, любой жерге кое берсеңер, любой жерден иштей берет бул. Мунун плюстары десеңер, туугандар, плюстары ашып кетсе мунуку через ремень менен прямойдун айырмасы эмне десеңер, бу жерден өлсө да ремень өлөт, подшипниктер өлөт, бирок мотор иштей берет да. Бу жерде эң плюстары ошол да. Обычный дробилка, мондай прямой дробилкалар болсо туугандар, булардыкы мотору өлсө, анда үстү анчалык кымбат эмес. Самый главный мотор да.
мотор өлсө моторун алмаштырыш керек болуп калат да. Зато бул дешевый вариант да. Бул малы чакандарга мындай дробилка алсаңар болот да. 23 000 универсал дробилка. Малын кичине көбүрөөк десеңер, анда мондай дробилка алсаңар болот. 35 000 через ремень. А бул дробилка только жемдики. Бул 50 000 сом. Мен бияка эми Кудай бурса дагы бир дробилка ойлоп атабыз проектиде. Кудай бурса ошону чыгарсак, бул жемдики отдельно, чөптүкү отдельно, бирок чөптүкү да бул бочканын ичине кирип бияка түшө тургандай азыр ойлоп атабыз балдар менен. Кудай бурса ал ишке ашып кетсе жакшы эле болот деп ойлойбуз да. Потому что көп тажады. Көп клиенттер айтат, кичине болсо да баягы чаң азыраак чыга турган чөп дробилка болсо жакшы болот эле дегендер да. Анда бочкага кошуп койсок, чөбү кичине азыраак чыгып калабы деген эмеде жасап атабыз туугандар. Бирок азыр могу чисто жем дробилка акчасын айтып кеттим, 50 000 сом. Анан адрести айтып кетсем, тууган адрес биз Кара Балта шаарында жашайбыз. Кара Балта шаарга жетпейм, мен Полтавка деген айылда, Ош Бишкек трассада жашайм. Картадан карасаңар көрүнөт. Полтавка деген айылда, центрде жашайм, школдун жанында эле жашайм туугандар. Ошол да сурооңор болсо жаза бергиле, жооп бергенге аракет кылабыз туугандар. Лайк басканды унутпайбыз туугандар. Ушинтип лайк басып кыргыз элин ушинтип колдоп турганыңарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Таанысаңар, тааныбасаңар кыргыз элин ушул жери жакшы да. Башка мамлекетке караганда биздики колдоо жагынан биринчи орунда турасыңар. Иногда ойлоп да кетем, өзүм бир туугандарым көп баспайт. Тааныбаган кишилер көбүрөөк басып, көбүрөөк лайк басып турганга чоң рахмат. Көргөнгөрү рахмат туугандар.